Эгерде сизге пенсия татаал жана түшүнүксүз нерседей сезилсе жана төлөмдөрүңүз кайсыл жакка кетерин билбесеңиз, анда бул видеодо биз сиздерге оңой жана жөнөкөй тил менен келечектеги пенсияңыз кантип калыптанарын айтып беребиз. Кыргызстандагы пенсиялык система 3 бөлүктөн турат. Базалык бөлүгү, камсыздандыруу бөлүгү жана топтомо бөлүгү. Биринчи базалык бөлүк. Бул мамлекет тарабынан кепилденген сумма. Бүгүнкү күндө ал 3170 сомду түзөт. Ал стажы бар жарандарга төлөнөт. Экинчи камсыздандыруу бөлүгү. Бул түздөн түз сиздин айлыгыңызга байланыштуу. Соцфондко канчалык көп акча чегерсеңиз, келечекте ошончолук көп пенсия аласыз. Үчүнчү топтом бөлүк. Жалпысынан алганда сиздин айлыгыңыздан 10% өлчөмүндө камсыздандыруу төлөмдөрү кармалат. Анын ичинен 8% пенсиянын камсыздандыруу бөлүгүнө, ал эми 2% топтоо бөлүгүнө багытталат. Азыркы учурда Кыргызстанда жаш курак боюнча жалпы негизинде эркектер 63 жашында, кеминде 6 жыл стажы менен, ал эми аялдар 58 жашында кеминде 6 жыл стажы менен пенсияга чыгышат. Пенсияны ар кандай ыңгайлуу жол менен алсаңыз болот. Мисалы, сиз каалаган банктын картасы аркылуу же почта бөлүмдөрү аркылуу. Сиздер менен Кыргыз Республикасынын социалдык фонду болду. Кийинки чыгарылышта көрүшкөнчө.